ар жуманын 5-күнү 18:00-дө үй бүлөлүк Окей радиосунда эсиңдеби уктуруусу обого чыгат. Саламатсыздарбы, урматтуу улуу журтум. Мына улустун улуу күнүндө Нооруз майрамын майрамдап, кече күнү баарыбыз тең сүмөлөктөн ооз тийип, кыргыздын бир улуттук оюндарын көрүп, өзүбүздү бир кыргыз экенибизди сезип жыргап алдык окшойт. Ошентсе дагы бүгүн 22 ушул март болсо дагы Нооруз күнүнүн шаңы кете элек. Баарыңыздарды Нооруз майрамыңыздар менен кызуу куттуктайбыз. Бүгүн кайрадан сиздерде сонун эсиңдеби деген уктуруунун эң жакшы, мыкты чыгарылышы десек болот. Саламатсыздарбы, ардактуу угармандар жана Facebook көрүүчүлөрү, ошондой эле YouTube'тун көрөрмандары. Баардыгыңыздарга ошо бүгүнкү майрам болот, майрамдын эртеси болот дегендей, майрамдын эртесиндеги эң кызыктуу эфирибиз менен жолугуп жатканыбызга кубанычтабыз. Дайыма биз менен болуп, бизге суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Бизде дагы иштеп жаткан телефондор бар, эскертип өтсөңүз болот. Биздин телефондор 0559 911 444 номери бул WhatsApp, ал эми 0705 911 444 номерине түз байланышып суроо узатсаңыздар же каалоо тилек айтсаңыздар болот. Ооба, урматтуу угармандар, сиздер менен бүгүн баягы олуттуу бир темада сүйлөшкөнү турабыз. Кыргыз болуп жаралганы бизде көбүнчө ажырашуу же чыр-чатак ушул нерселер дээрлик мындай адаттан тыш көрүнүш болчу. Анткени илгери баарыбыз жакшы билгендей, биздин ата-бабабыз эл эмне дейт, кой элге уят, мынтсек болбойт деп кандайдыр бир үй бүлөлүк конфликт болсо дагы, чыр-чатак болсо дагы жабылуу аяк, жабылуу бойдон, босогодон өткөрбөй ошол үй бүлөнү сактап келишкен. Андыктан бүгүнкү биздин темабыз ажырашууга себеп жок деп аталат. Андыктан кыргыздын тукуму боло туруп, ушул ажырашууну адатка айланып же кандайдыр бир жосунсуз жоруктарга жол берип жаткан болсок, анда бул дагы биздин улуттун көрөнгөсүнө кандайдыр бир көлөкө түшүргөндөй сыяктанып калат да. Мына ушул жаатта үй бүлөдө өздөрүнүн жакшы бир тажрыйбасын бөлүшүү үчүн жана кыргыз элине азыркы учурда ушул олуттуу суроолорго жооп берип, жан үрөп кызмат кылып келген мыкты үй бүлө бизде конокто. Тааныштырып өтөйүн. Ким десеңиздер, бүгүн бизде Рустам Казакбаев өзүнүн ушул келинчеги менен конокко келди. Асель Жумагулова экөө тең коуч, консультант, башкача айтканда кеңеш берүүчүлөр. Демек, бардык нерсенин баасы болот, баркы болот дегендей, ал эми бүгүнкү эфир ушул радио Окей аркылуу биздин коноктор сиздерге беп-бекер кеп кеңешин айтканы келди десек болот. Анда эмесе учурашып алалы. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Менин атым Рустам, жубайым аты Асель. 19 жыл мурун тапкам. Националдык университетте. Жакшы. Эми баягы сурообуздун башатысын өзүңүз эле баштап койдуңуз. Баягы таанышуу 19 жыл мурун болгону бизге белгилүү болду. Бирок кантип, кай жерден, кандайча деген суроолор жаралат да, себеби бардык нерсе Кудайдын буйругу менен болот. Ошон үчүн сиздер кантип таанышып, кантип табышып калдыңар? Эмне себеп болду? Таанышууңуздар. Коркпой үй бүлө курганга. Же ким себеп болду? Биз деген биринчи курска барганда мындай активист студенттер бар го. Ооба. Мен ошо активист студенттердин бири болчумун. Асель да өзүнүн университетинде, мен Кыргыз эл аралык университетинде окугам. Асель Кыргыздын улуттук университетинде. Анан биздин активисттер мындай жолугуп калат да, встречаларыбыз бар общий. Курсташ турбайсыздарбы? Жок, бул башка университет. Жок, эмеңер мындай курсуңар бирип турбайбы? Бир курстан. Биринчи курс. Жашыбыз тең. 82-жылкыбыз. Анан ошол жолугушуп жүргөнбүз, тааныш болуп, мындай алыстан бирип элечи. Анан биринчи курста таанышканбыз, бирок 4-курска чейин мен эч бир ойдо болгон жок. Ушу кызды алам дегенчи. Чогуу эле жүрдүңөр? Студенттик уюмдарда чогуу мероприятияларды алып барчубуз. Экөөбүз ошол жерлерде чогуу пландап, чогуу уюштуруу жумуштарында чогуу жүрчүбүз. Анан бири-бирибизди сындачубуз. Катуу сынчыл болчусуңар да бири-бириңизди. Эми сен кыздардын башын урутпа деп мен урушчумун. Могул кызга мондай кеңештериңди айтып койчу деп мага келчү. Мына. Жакшы дос болчубуз да. Жакшы. Демек, баягы чогуу сырдашып жүрүп, ырдашып жүрүп, бирок чырдашпай туруп үй бүлө куруп алган экенсиздер да. Жакшы. Баягы иш чараларды жанагындай мероприятия деп атпайсыздарбы? Ошондойлорду уюштуруп жүрүп,
Анан аягында үй бүлөнү уюштуруп калыпсыздар да. Мага бир мындай откровение деп коет го, илхом деп коебу, андай инсайт, англисче инсайт деп коет, ушундай бир келет да. Эргүү ошондо келгенде бир 4 курста дипломду алганга аябай аракет кыласың го. Ооба. Диплом менен кошо аял алышым керек деген бир чувство келди. Анткени баягы чоң, баягы студент болуп жүрүп, анан бир чоң бир дипломду сдавать этсең эле бир чоң жумушка отургандай болгондо сезимим бар да. Албетте. Диплом менен мен бир жакшы жерге алган тагат деп. Анан барганда аялың барбы дегендей суроо болот дегендей бир. Ошо жок деп калбайын. Үй бүлөлүк абал жөнүндө. Анан мен ошондо аял алып барсам, ошондо мен мындай взрослый жизньге өтөм деген бир сезим болгон. Сезимдер болгон, Анан тегерегим карап эле. Так, ошондо эртелеш керек экен, ким бар деп. Анткени уже 3-4 курста уже баары тең эле бирөө менен уже мындай катуу сүйлөшүп, ойлонор, серьезно сүйлөшүп калышкан да. Тең аралаштарым барыбыз. Жакшы. Бирок ушундай дагы учурлар болот да, экөөңүздөр баягы жакын дос болуп жүрсөңүздөр эле кыз менен жигиттин достугуна көптөр деле ишене беришпейт го. Бирок элдин көз карашында ушул экөө мындай сүйлөшөт окшойт дегенде эле көз караш жараткан болуш керек. Кыргызча айтканда соо эмес дегендей. Бизде, наверное, андай болгон эмес. Биз действительно дос катары эле жүргөнбүз. Анан биринчи жолу сөз айтып келгенде да мен биз доспуз да эмнеге мага сөз айтасың дегендей мамиле кылып койгом да. Бирок анан убакыт өткөндөн кийин мен ошол убактарда как раз бизде ал убакта любовь, свидание, брак деген курс аябай популярный болчу. Анан ошол курста түшүндүрчү да баягы 3 бурчтук сүйүүнүн түрлөрү, анан биринчи деген агапы сүйүү болуш керек, анан филия сүйүү, анан эрос сүйүү. Бул туура болгон. Бизде күнүмдүк адатта биринчи жана романтический бири-бирин жактырып калуу, андан кийин анан экөө жолугуп жүрүп, анан жок бул эмес экен дегенге келип атышпайбы? Тескерисинче болот да. Баягы физический сүйүү биринчи орунга келип калат да. Анан ошол убакта анан мен экөөбүздүн мамилебизди карап, биз деген биринчи ошо фундамент агапы сүйүү, андан кийин экөөбүз дос экенбиз, анан ошону эми эрес сүйүүгө келсе туура болот экен деп, анан ошондон кийин анан туура чечимге келгем дебейинби? Бүт эме графиги менен, бүт система менен келген. Адамдардын арасында мындай немелер бар да, бөлүнөт да. Бирөөлөр аябай дисциплинага жакын, бирөөлөр мага окшогон да. Эркин баардык нерседе. Бул дисциплинанын кишиси болчу да. Бул деген баары по полочкам, баардыгы ордунда. Азыр деле эрежеси менен, үйдө деле мисалы коноктозу эрежеси өзүнчө каттуу да. Жакшы. Өзү бир адам ошондой болот, бир адам эркин болот да. Анан таза эле экөө тең эркин болуп арпалаңдап кеткен дагы, же болбосо экөө тең эле эреже коюп отуруп алган дагы мындай кичине кызыктай болуп калышы мүмкүн. Суроо жаралат да. Сиз ошондо Рустам мырзаны эрежеге үйрөттүңүзбү же сиз тескерисинче эркиндикке үйрөттүңүзбү? Сонун суроо. Экөөнү тең үйрөндүк, анткени биз бул жактан түпкү айылга барып жашаганда мен ошол расписание менен жашоо, ежедневник менен жашоо дегенде ежедневникти ыргытып 10 жылда көндүм да. Эркиндик, Эркиндикке. Анткени айылда мисалы ошол встречага эле чакырсаң, 12-ге чакырсаң, саат 1-де бирөө келет, 2-де бирөө келет, 3-ө келет. Мына бүттү деп кетейин деп, 4-тө кетейин деп атсаң, дагы бирөө келет да. Ооба. Бул эркин жашоо. Анан жогоруда бир аябай баарыбызга кызыктуу бир сөз айтып өттүңүз да, агаппа сүйүү, анан эрос сүйүү депчи. Анан чындыгында үй бүлө курууда бизде баардык нерсеге үйрөтөт экен да, бирок үй бүлө курууда той кандай өтүш керек, форматтарына чейин кандай сүрөтчү чакырабыз, бүт сүйлөшөбүз да, бирок ошол үйлөнүп аткан адамдарга үй бүлө куруу керектигин, үй бүлө курууда эмне кылуу керек эмес экенин үйрөтпөйт экенбиз да. Анан сиз айтып атканда ушул нерсени биздин угармандарга бир аз чечмелей кетсеңиз. Менин угушум боюнча агаппа сүйүү бул эң жогорку деңгээлдеги адамзаттын жан дүйнөсүндөгү Кудайга болгон, жаратуучусуна болгон ыраазычылыкка толгон сүйүү деп мен укканым бар. Бирок андан кийинки этаптарды дагы бир жакшы айтып өтсөңүз. Негизи бул греческий сөздөр. Грек тилинде мисалы бизде кыргызча сүйүү, махабат деген сөздөр бар болгон сыяктуу, алардыкы ушундай сүйүү дегенде мындай синоним сыяктуу сөздөр да. Анан филио дегенде булар деген дружба деп которулат да. Мен досумду жактырам дегендей которулат да. Достуктан башталган сүйүү экен да. Филио дегенчи. Мен эң башы. Мен досумду жакшы көрөм деген сөз мен
досумду сүйөм деген сөз. Мен филио досумду дегендей. Эгер мен аялымды жакшы көрөм дегенде биринчисинде эрос, то есть кучакташып өбүшкөн аялым менен жакшы көрөм, эрос деген сөздү колдонулат, то есть синоним сүйүү дегенденчи. Ал эми мисалы ата энемди сүйөм десе, аяка эрос деген сөз жазылбайт, ал жерге агапе деген сөз жазылат да. Анткени мен атамды сүйөм деп жазса, алар грекче жазылса, мен атамды агапе деп жазылат да. Энемди анткени ага дос катары сүйө албайт. Эрос катары сүйө албайт. Именно агапе катары. Анткени атадан балага болгон сүйүү дагы ошол агапе деп жазылат. Анткени ал жерде шартсыз сүйүү деп жазылат да. Шартсыз дегенде, мисалы мен кечирем аялымды десем, мен сени кечирип атам десем, анда мен аны сүйүп атам деген сөз да. Бул жерде агапе деп жазыш керек да. То есть алар кол жазмада да ошентип жазылат да. Кабыл алам деген да керек. Мен сени кандай болсоң да кабыл алам десем, то есть мейли мурдуң бүтүк тигибу, чачың жок тигибу десе дагы, мен сени агапа сүйөм деген сөз да. Толугу менен кабыл алам деген. Эч нерсеге карабай. Бизде деген жаштарда мындай болуп атпайбы, мен мындай төшү жакты, буту жакты, жамбашы жакты, бул мен сени эрос сүйөм деген сөз да. Сырткы келбетине карап. Сырткы келбетине, то есть эрос деген сөздө бул ичинде эротика сыяктуу бир романтика деген сөз да бар да. Кумардануу сыяктуу. Кумардануу сүйүү. Мен сен менен кумарланам дегенде бизде кыргызда сөздөр бар го. Ошондой сыяктуу бул эрос сүйүү. Мен сени эрос дегендей. Бирок үй бүлөдө ушул 4 сүйүү тең өзүнүн этаптары менен болуп туруш керек. Негизи бул башында көбүнчөсүндө жагы жаштар жолукканда алар биринчи эле эрос сүйүү менен сүйүшөт. Анткени бул эң көзгө көрүнгөн нерсе. Андан кийин бара экөөбүз достоошуп көрөлү деп мындай сүйлөшүп көрүшөт да, дос катары мындай маек кура алабызбы депчи. Мамилесин көтөрө алабызбы деп, анан чыр-чатан кээбилерин көтөрө, жок бул аябай чыр адам экен. Болбойт. Характери кантет анан аны менен тил келишпестигин билет да. Анан бир бул катаал чоң сүйүү, бул именно үйлөнгөндөн кийин агапени көргөзө алат да. Мисалы улам кечириш керек болот, анын урганын, сокконун кечиргендер болот, кээбилери ойноштугун кечиргендер бар үй бүлөлөрдөчү, ойноп кетсе деле жашай бергендер бар. Мисалы дагы мындай чоң бир катаал бир ситуацияны өткөндөн кийин сүйүүсү көбөйгөндөр бар да. Мындай үй бүлөлөр өзгөчө бекем да. Анткени алар оюнчук сүйүү эмес алардачы. Даже мисалы биз 20 жылдан бери балалуу болбогон үй бүлөнү билебиз. Экөө бири-бирине азыркы күнү дагы бири-бирине открытка жазып эртең менен подушкасына коюп кетишет да, жумушка кетип баратыпчы. Кандай сонун. Бирок 20 жылдан бери балалуу болгон эмес. Ага эркекке тууган жагы келип, ай бул аялды кетир деп 10 жолу 10 аял алып келип берген да. Жетелеп. Тиги кызга дагы мындай эркектен кет. Мүмкүн төрөйсүң деп, башка бирөөдөн төрөйсүң деп далай жолу ажыраштырышкан да. Бирок экөө эч качан ажыраган эмес да 20 жылдан бери. Мына ажырашууга себеп жок деген ушул. Анан ошолордун мындай алардын арасында агапе сүйүү экенин далили бар да. Эң сонун. Канчалык оордуу өтсө дагы бири-бирин көтөрүп билип сүйүү да. Мисалы баягы сүйүүнүн түрлөрү деп атпайсызбы? Мисалы кыргызда деле жакшы мындай түшүндүрө келгенде, мисалы сүйүү деген бул жалпы түшүнүк да. Негизи сүйүү деген бул эл жерди сүйүү, ата энени сүйүү, же досторуңду, же жакындарыңды сүйүү, же балдарыңды сүйүү. Сүйүү жалпы түшүнүк. Неги сүйүү деселе биз 2 жаштын ортосунда сүйүүнү түшүнөбүз. 2 жаштын ортосундагы бул махабат. Бул махабат. Ошо сыяктуу биз мындай ажырата келгенде жанагы агапе сүйүү деген бул эч нерсесине карабай туруп, шартсыз сүйүү. Бул өзгөчө үйлөнгөндөн кийин бул болуш керек. Мындай болушу шарт дегендей. Бул өсөт ушул деңгээлине жетиш керек. Бул эң мындай сверхында эң чоң бийик чокусу да. Анткени ал уровеньге баары эле жете бербейт. То есть үйлөнгөндөн кийин деле дос катары сүйлөшөбүз, анан кошуна катары жашайбыз дегендер бар да. Бул уровеньге жете элек да. Алар ошол уровеньге өздөрү өссө болот. Кырга чыкса болот да. Анан ага мындай трансформация деп коет. Адамдар өзүнүн жүрөгүн трансформация кылыш керек болот. Ошол кечиримди алып келиш керек болот жолдошуна. Бул агалардан мындай биринчи ишеним деп коебуз да. Ишеним дегенде алардын мындай ишеним кадамдары деген бар да. Мисалы жок, экөөбүз ажырашабыз, бүгүн кеттик дегенде алар мынтет да. Мен сага ишенбей калдым.
ажырашабыз болду депчи. Бул ишеним да, бул мындай фундамент сыяктуу болуп турат да. Көзү жетпейт андан аркысында. Андан жок, мен сага ишенем, мен сага дагы бир жолу шанс берем дегенде, бул ишеним өсөт дагы, анан ушул АГПге өтүш керек болот да. То есть мисалы ойноштук болуп кетип деле кайра келген күйөөлөрүм бар да. Ооба. Анан ошолор көбүнчөсү ушул үрүнгө ишенем, макул депчи, шанс берем мен сага депчи. Мен ушунчалык сени сүйөм по-любому депчи. Жакшы. Жана индийский кинодогу сүйүүлөр бар го, ошондой сыяктуу да. Өзүн жертвага алып келе турган. Сүйгөнгө шарт жок, бирок экөө бири-бирин сүйөт деп. Жакшы, бирок мындайда темирди темир курчутат, адамды адам курчутат деп коет го. Анан кийин ошол никеде адамдарда бири-бирин курчутуп, жакшы жактарга үндөп, мындай керексиз терс мүнөздөрүн калтырып, бири-бирине айтор таасир эткен учурлар да көп болот, Анан кийинки суроолорубуз болсо. Мисалы, негизи балалуу болууда мисалы мындай ажырашууга айрым учурда балалуу болбой калган да учурлар көп мындай себеп болуп калат атпайбы? Ооба. Ушуну кандай кылып бир элге түшүндүрө алабыз дейм да. Мисалы ошол сиз айтып атасыз, мисалы 20 жылдан бери балалуу болбой, бирок экөө дагы эле ошол жанагындай АГП сүйүү менен жашап атышат депчи. Буга өсүп жетилүү үчүн эмне кылса болот? Эң биринчи экөө чогуу болгону бул жетиштүү деген болуш керек да. Эң биринчи анткени үй бүлө деген бул эки адамдын кошулуусу. Наристе бала бул ошол экөөнүн биригүүсүнө, союзуна бул дополнительный бонус, подарок. Белек болуп келет, Белек эле болуп калат да. Бала болсо, значит, эң сонун, а бала жок болсо деле экөө бактылуу болуш керек да. Мындай санасак болот да, эгер адам 80 жашка чейин жашаса, Ооба. 20 жашында үйлөнсө, бала чоңойтtu, 16 жашынан кийин ал кетти. Ооба. Биринчи курска чыкты, 16 жылдан кийин, 36-да. 80 жашка чейин дагы канча бири-бирин чыдаш керек. Эгер бала үчүн эле үйлөнүп алышкан болсо. Эгер бала үчүн эле үйлөнүп алат. То есть, значит, бул бала бул основной показатель эмес да. Ооба. То есть 16-га чыгат, 16-дан кийин аны көрбөйсүң. Эми жылда бир келсе келди, келбесе жок. Жана 30 уулум бар болчу, осурак бир чалым болсо деген бир макалдын мааниси. Канча балаң көп болсо дагы осурак чалга жетпейт. Туптуура. Жанында чогуу жүрүп. Ооба, түбөлүктүү жанында боло турган. Ошон үчүн бул эң основной показатель экөөнүн бири болуш үчүн экөөнүн мамилеси. Балдардын мамилеси эмес. Экөөнүн бири-бирине болгон мамилеси. Бул жерде угармандарга да туура түшүндүрүп коюшубуз керек. Булар мындай балалуу айрымдар мындай туура эмес талкууга болуп калышы мүмкүн. Балалуу болгонго мындай терс көз караш айтып аткандай болуп калбайлы. Бул ажырашууга эч кандай себеп болбош керек. Кандай болгон шартта дагы бири-биринен ажырабаш керек деген максатта айтып атабыз. Албетте балалуу болгон абдан жакшы. Балалуу болуп, очор, бачар болуп деп коет кыргызда. Небере чөбөрөсүн көрүп, ошолордун курчоосунда карлыкка жетсе, бул эң сонун. Анан баягы экөө бири-биринен ажырагысы келбей турат, ушунчалык бири-биринен кеткиси келбейт. Андан кетсе жашоо жоктой сезилет да. Бирок ошондой болгон шартта да кой, айла жок деми, бала үчүн ажырашып атабыз да дегенге барбаш керек. Эгерде ошол ишенимдүү болсо 2 жаш, демек 20 жылбы, 25 жылбы, бирок Кудай баары бир күнү берет деген ишеним менен жашаш керек деген. Ооба, анын үстүнө бизде деген жана Кыргызстан бессират деген бар го. То есть эгерде ушунчалык балалуу болгусу келсе, баланы багылса деле болот. Мурун деле кыргыздарда ошондой баягы салт бар болчу да. Эгерде бала кааласа, бирок боюнда болбой атса, бала багып алса, анын артынан баары неристе келет дегенчи. То есть бул жактан түшүндүрүп кетсек, эң биринчи ошо жана овуляция боюнда бүттө турган шартта, получается, ал мээге көз каранды да, аял кишинин мээсинен көз каранды. Анткени гипофиз менен гипоталамузда гормондор чыгат. Гормондор атайын гормондор чыккандан кийин гана энелик бышып чыгып жетет да. Анан ошо энелик бышып чыкканы ошо овуляция болот, ошол учурда түйүлдүк зачатие болот да. Анан бул ошол баш менен связан болгон үчүн эне болууга, даяр болууга ошо шарт бирден бир. Получается, ошо
биз даяр болушубуз керек да, аял киши даяр болуш керек. Ошон үчүн бала багып алгандан кийин ага мээримин төгө баштаганда гормондор иштеп кетип анан төрөйт деген түшүнүк бар турбайбы, жок, мындай атпайбы, мээде информация бар. Информация гипофизге берилет да. Анан гипофиз приказ берип атат, гормондорду чыгар депчи. Анан мисалы биз адамды көрдүк, абдан сулуу, мындай биз жаш балдар биякта угуп аткан болсо, биз сулуу кызды көргөндөн кийин же сулуу жигитти көргөндөн кийин көзүнө жаккандан кийин анан информация мээ кетет гипофизгечи. Анан гормондор кетет. Ал эстроген деген гормон да, тестостерон деген гормон. Эркектерге тестостерон, кыздарга эстроген деген гормон кетет. Ал кеткенден кийин адам мындай жагымдуу сезимдер пайда болот да. Бул көздөрү кызарып, тутарып, жанына тура албай, бышып, сүйлөй албай, толкунданган, ошол гормон иштеп атат деген сөз да. То есть жөндөн жөн эле ал гормон иштеген жок, ал биринчи көрдү. Ал ой бээге жетти, мээден анан гормон чачып атат да. Ошондой сыяктуу эле адамдар мисалы бойго бүтөм десе, ошол эле ситуацияда балалуу болбой атса, көп учурда ай сен төрөбөйт экенсиң, ай бул катынды кетир. Бул мен төрөбөйт экенмин, мен төрөй албайт, сиңирип салат. Ал информация барып ошо блок кылып атат да, мээдеги болгон бала төрөөчү гипофиздеги гормондучу. Ал достаточно уровеньде чыкпай эле. Анан ал бойго бүтпөйт, анан барып докторго ал устрашающий нормадан ашыгыраак эстрогенди дарын жазып берет. Гормондун таблетканы ичет. Анан ал деген бойго бүтөйүн деп аракет кылат. Из-за того, что өзүнүн гормону иштебей аткандыктан, ал боюна бүткөн күнү дагы өзүнүн гормону кайра прогестерон чыгарбайт. Ал кармап калбайт баланычы. Түшүп калат балачы. Жанагы эненин мээрими деп коет го, мээрим төгүлүп барып туруп анан жана бала багып алгандан кийин ошондон пайда болуп атпайбы? Жок, ушундай бири-бирине байланыштуу да. Аялдын мисалы эгер мээсинде өзүн мисалы өзү чыгарыш керек болчу ал гормондучу. Табигый чыгарыш керек болчу. Бирок доктор жазып берди, аны ичет да. Анан ал өзүнүкү пасыраак болуп калып атат да. Таблеткасы иштебей калат. Өзүнүн таблеткасы жазыраак калат. Анткени сырттан келип атат да. Анан ал майли боюна бүттү, бирок баланы кармай албайт, ал өзүнүн гормону аз. Демек ушул жерден Кудайдын кудурети деп айтышат го кыргыздар, баягы бала берет. Ошон үчүн баягы балалуу боло албай жаткан учурда Кудайым берерин унутпасын деп кыргыздар илгертен ушу бири-бирине ниет кылып эле баягы үмүттөндүрүп айткан сайын тиги адамда үмүт пайда болуп баягы блоктоп салат дебеди, ошо блоктор тескерисинче блоктолбой үмүт жанат турбайбы. Анан дагы ушул Рустам мырзанын оозунан бир жакшы сөздү уктум да, чын эле балалуу болгондон 16 жылдан кийин ал кетет депчи. Анан кыргыздар ушул жерден айрыкча азияттар, биз кыргыздар айрыкча ушундан кыйналабыз да. Балаң чоңойсо деле кетиргиң келбейт, өзүң аял тандап беришиң керек. Анан аялды кантип башкарышты сен айтып турушуң керек. Анан канча айлыкты алып келип атат, сен башкарып турушуң керек. Анан бирок жакшы сөз бар экен да. Ошентип эркек менен аял биригип бирдене болот, ата энесин таштап экөө биригет депчи. Ушул нерсеге мындай күчүбүз жетпей кетеби же эркибиз жетпей кетеби, бирок өз алдынча бөлүнбөгөндө дагы үй бүлөгө терс таасири тиет. Туурабы? Ушул тууралуу бир аз айтсаңыздар. Буну сепарация деп коет, ата энеден бөлүнүү. Анан буну негизи психология жактан караганда эң биринчи бөлүнүү баланыкы 3 жашта болот. Биз баланы самостоятельно жашоого үйрөтсөк. Самостоятельно жашоого үйрөткөндө мисалы 3 жаштагы бала өзүнүн боосун өзү байлашы керек. Айрыкча эле байкасак болот да. Анан эгерде ошол убагы менен жоопкерчиликти алууда мисалы 5-6 жашта биз эмгекке үйрөтсөк, өзүлөрүнүн кийимин салыштырып, мусор чыгарып, идиштерди өзүнүн артынан жыйнап дегендей сыяктуу нерселерди убагы менен бөлгөндө, үйрөткөндө, анан 16 жашка, 18 жашка келгенде, 16-18 жашка келгенде алар ошол жоопкерчиликти алып, мен өзүм жашоомо өзүм жооп берем деп, жанагы жетилген жигит, жетилген кыз болуп өзүнүн жашоосуна жоопкерчилик алып баштайт да. Анан мен инсан катары калыптанам деп, анан ушул жаштан баштап анан өзүлөрү жоопкерчилик алып жашоого багыт алат да. Анан ошол жерден
алар ошол мисалы кесип тандоодо дагы алар өзүлөрү тандашы керек. Биздики мурунку мисалы биздин учурда мисалы менин аттестатымды алып сен деген кыз кишиге эконофак туура ошол жака тапшырасың деп мени багыттап чечип койгон да. Анан мен өзүм мисалы международный отношенияга тапшырайын деп ойлогом. Анан ушундай сыяктуу нерселерде дагы бизде кыргыздарда баягы балаң үчүн чечими бар да. Анан конечно ушундай нерселерди биз чечип атсак анан үй бүлөсүнө да кийлигишебиз. Ооба. Кимди аласың? Мен мага алып келип көргөз. Жана орустардын анекдоту барго. Ушулбу десе, ооба кантип билдиң десе, мага сразу жаккан жок дегендейчи. Немесе мындай болуп атпайбы, эркектер ата энеси менен бөлүнбөсө аялына жабыша албайт да. Эч качан анан эркекте өзүнүн чувство намысы бар да, мен чечишим керек дегендейчи. Анан балдарым үчүн да мен чечишим керек дегендей бир чувство бар. Бирок өзүнүн ата энесинен чечкенди өзүнө жакпайт. Өзүнүн баласына чечкенди өзүлөрү жакшы көрүшөт. Анан бул жерде бир мындай да, мындай круг пайда болуп атат да. Ошол кругду бузуш керек да адамдарчы. Анткени өзүнө каалабаган нерсени өзүнүн балдарына каалап атат да. Туура. Мени башкарбасын, бирок мен башкара берейин. Анан ошондой сыяктуу анан бул кругду бузушка бизде улам бир ситуациялар азыр цивилизация алдыга жылып, адамдардын аң сезими алдыга өсүп, деңгээл көп ата энелердики өстү да. Кой айланайын, бөлүндү эле жашасын, сразу эле кетсин дегендер көбөйдү. Өзү эле тапсын деген, Өзү эле тапсын дегендер көбөйдү. Ажырашкан балдары келип аткандыктан алар уже түшүндү да. Анан ошол моментте биз кайын журт менен иштөө боюнча программабыз бар. Мен бир китеп жазып баштап 50-баракка жеткен токтоп калдым ата энелер жөнүндө. Антип сепарация кылыш керек депчи. Ошо сепарациянын кадамдарын жазгам. Эң биринчи кадамы адам аял менен эркек жаш үй бүлөлөргө совет берели. Алар өзүнүн режим днясын жазсын. Күндөлүк режимде. Режим жазсын, холодильникке илип койсун. То есть мен жумушка саат 8-де кетем, кечки саат 8-де келем. Үйдү жыйнайм саат 1 саат тамак жасайм. Анан саат 10-до отбой. То есть бул жазылып тургандан кийин балдар ата энелер ошону уважать этиш керек да. Суббота күнү биз деген сейил деп келишибиз керек. Воскресенье күнү биз билбейм каяка барабыз, жумуш окууга барабызбы. Анан ата энелер карап, воскресенье күнү биз менен тияка барасыңар дегенге укугу жок болуш керек. Анткени алардын башка үй бүлө, аларга кол салбаш керек. Убактысын сыйлаш керек. Мисалы, мындай да баягы ата эне баланы кой берип, баягы өзүн мисалы бир нерсени кой берип туруп, анан көзөмөлдөйт баары бир. Ата эне биротоло таштап койбойт да. Артынан акмалап деп коет, көзөмөлдөп туруп, эгерде туура эмес баратса, ата эне түздөп турганга милдеттүү да. Мындайча айтканда, ал акысы да бар, милдеттүү дагы да. Антпесе бала ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Эгерде ошо мен кой бергенде эле балам мен эч кандай ага мындай буйрук бербейм, мындай кыл, тигиндей кыл дебейм. Балам өзү эле түз кетет дегенге жеткириш үчүн ата эне ошо баланы тети кенедей кезинен фундаментинен туура тарбиялап, анан балага ошончолук ишениш керек. Мына сен балам 16-га чыктың, өмүрлүк жарың өзүң тандайсың. Эми жашоого кантип жашашты мен сага үйрөтпөйм, сен билесиң. Мен буга чейин сенин пайдабалыңды куюп койдум деп турган кой берип туруп, анан бирок ошондо да ата эненин жүрөгү баары чыдабайт. Баягы сыртынан көзөмөлдөп акмалап турат да. Ошондой болгон учурда туура балага кийлигишпеш керек. Анан айрым учурда бар, бала чын эле ар кандай болуп калат дейм, дээриненчи. Аны көзөмөлдөп, ал мындай тигиндей демейинче, ал бала мындай ошого көнүп алган балдар болот да. Мындай кетип бартам, атам айткан жок, демек туура эле дегендей кете берип, анан айтмайынча жасабай койгон. Эң баш болуп кетпейби балдар? Анан ошол учурларда кандай болуп калышы мүмкүн да. Мисалы бала өтө эле мындай чалчаңдап кетпейби, бейбаш болуп кетпейби деген. Негизи эле азыркы замандын проблемасы, мисалы биздин учурда бизде кажется, как будто бизде эркиндик жок болчу да. Бизге баягы ата энебиз айтчу, ошону кылчубуз депчи. Ошол эле убакта азыркы балдарда эркиндик бар. Анткени ата энелер ошону көрүп өскөн үчүн алар эркиндик бергенге аракет кылат. Бирок биздин азыркы балдар жашоого
ыңгайлаштырылбай өсүп атат деп айтсам болот да, то есть не приспособлены к жизни. То есть мисалы үй шарттарда биздин учурда биз бөбөктөрүбүздү багып, тамак жасап, наан жасап деген сыяктуу любой чоң кишинин жумушун аткара алчубуз да. Азыркы балдарга если жалгыз калып калса, мисалы бир жакта калып калса, адашып кетсе, үйдү таап келеби дегенге арсарсың да. Телефон жок болсо, YouTube жок болсо, интернет жок болсо, алар эмне кылышат дегендей сыяктуу. А бизде ошол эле шарттарда көлгө, нарынга, эмеге, автобуска 5 класс балабызды тиги көлгө жалгыз салып үйчү элеңер мурун. 90-жылдары 5 класс азыр сала албайсың да, 5 класс баланы көлгөчү жалгыз барып салып келди. Аябай эле барыш керек болсо чөнтөгүнө телефонду байлап беребиз да, жоготпо, болбой баратса мага чаласың да. Мисалы ал учурда телефондун ордуна башка адамдар болчу. Агест адамдардын чын эле ниет бели башкача болчу. Мисалы көрдүңбү, кандай гана адам көрсөң дагы, мен бул жак таппай жүрмүн, мындай десең, бул жакка басасың, андайын дабыр суроо таап атып коет го. Сурап отуруп эле интернетти жок эле таап алчубуз агестечи. Азыр эми интернет жок, жашоо жок. Керек болсо чоң киши мындай ориентир деп коебуз го, мындай бир ориентир ала албай калды азыр. Бир нерсе болсо эле ошол ордуңду жиберип кой мага. Анан картаны болсо ойлонбойт, кай жерден бурулуп атат. Эртең кайра келсе, эгер интернет өчүп калса бара албайт ал жерге. Мисалы да, интернет эгер ошол жок болсо, ошол программа жок болсо. Анан эми мындай да, бала деп атабыз, баланы пландоо канчалык деңгээлде туура, мисалы айрымдар кыргызда эми Кудайдын бергени, Кудай буйруганы деп болгон учурда болуп, мындай бала арт-артынан келчү эле. Бул абдан жакшы. Баягы балалуу боло албай канча киши жүрөт. Балалуу боло алсаң, демек көп балалуу бол деген бул жакшы, кыргыздын ушунусу жакшы да. Анан бирок баягы пландайлы, мындай кылалы, пландоо деген бар. Мисалы, анын ичинде эле баягы эркек болсун, кыз болсун деп да пландагандар бар. Ушул багытта кандай? 45-50 жылдары Германияда, Францияда средний үй бүлөдө 10-15 бала экен. 10-15. Германия, Франция. Германия, Францияда 10-15 бала экен. Балдарды это 10 бала болгондо сеники аз экен дечкен. Бир эле мамасына 15 бала. То есть статистикасы бар да. Анан 60-жылы 61-жылы неме салынган эң биринчи завод презерватив чыгарган Францияда. Алар деген мынтип сатылганда, эгер противозачаточный депчи. Кош бойлуулукка каршы. Кош бойлуулукка каршы деп чыгарылган. Спидке эмес, дооруларга эмес, именно баланы азайтуу үчүн деп чыгарылган да. Элестетиңиз, бул противозачаточный деп чыгарылган да. Эгер күйөөң жокто, рекламасы мындай болгондо, күйөөң жок болгондо бойго бүтүп калбаш үчүн деп. Рекламасы ушундай болгон. Демек, бир аз мындай туура эмес көрүнүштөр көп болгон окшойт да. Негизи эле эме кош бойлуулукка каршы нерселер, контрацепция эмне үчүн колдонулат? Бул никеге чейинки жыныстык байланыш жана никеден сырткары ойноштук. Ушул эки себеби үчүн гана кош бойлуулукка каршы нерселер, контрацепция колдонулат да. Андан башкасы бул как экология супружества деп коет. То есть получается, биз үй бүлөлүк жашоодо биз бала каалайбыз деген менен жашаш керек да. Ошонун кесепети жана контрацепциянын кесепетинде аял киши боюнда бүтүүдөн постоянно коркот. Боюна бүткөндөн коркуу сезиминен секстен удовольствие албайт. Секстен удовольствие албаса, экөөнүн мамилесине бул таасир этет. Анан бул бирден бир ошо ажырашуунун себепкери. Анткени секстен экөө удовольствие албаса, мен бул менен эмнеге жашап жүрөм деген суроо келет да. Особенно жаштарда бул оңой чечим да. Демек, денелик жактан толук бири-бирин канааттандыра албай, ошол ажырашууга себеп болуп калган учурлар болот. Бала пландоо боюнча. Анан ошол эмне үчүн ошол завод жөнүндө баштадым. 20 жылдан кийин 3 балалуу это нормально болуп калган да. 20 жылдан кийин. Дагы 20 жылдан кийин 1 балалуу нормально болуп калган. Азыр андан бери 70-80 жыл өттү. Балалуу болбогон нормага түшүп калган да. Күчүк баккан. Эми бул ушулга алып келип атат деген сөз да. Бизде бала пландаганда ушундай катары көрүшөт да. Сен баланы пландаганга
эмнеге жардам берип атасың депчи. Наоборот, бала пландабай эле койсо жакшы болот депчи. Кудай берген, жана сиз айтпадыңызбы? Канча берсе? Кудай берген болгон жакшы да. Чектебей баланы. Кудай берген деп онду төрөсүн. Бирок аялдар баары кесире болуп төрөп 3-4төн кийин төрөй албай калып атышат биринчиден. Ден соолугунан. Ден соолуктары аябай начар. Биздин тамагыбыз начар, экологиябыз начар, бузулду да. Аялдардын мурдагындай состояние мен чоң элем 9ду төрөгөн. 9ду төрөгөндөй, билбейм, аз ден соолук жок да эч кимдечи. Баарында эле 2, 3, 4 нормально. Биздики 5 бала, биздин 5 балабыз бар. Мен 5-чини төрөгөн деген мага айтышты, силер стандартты көтөрдүңөр деп. Көп балалуу үй бүлөгө айландыңар. Анткени 4 бала бул эң максимум экен да. Мисалы туугандарыбыздын баарын карасак 4 болуп эле токтоп калыптыр да. Анан биз 5 болгондо ошону буздук да. Бир двойной 5 кылабыз деп айтпын. Негизи эле получается эме коэффициент рождаемости деп коет. То есть биз чоң ата чоң энеси болот, тайата тайнеси болот, анан ошолордон получается ата эне келип атат. Ата энеден мисалы мен келдим да. Анан бул үй бүлөдө да ошондой. Анан эгерде бир бала төрөсөк, получается ата эненин орду даже кайра калына келбей да. Ордун коюп бере алган жок. Ордун коюп бере алган. Ошон үчүн 4 бала плюс считается ата энеңдин, чоң атаңдын ордун койдуң. Бул ошо тукумдун кийинки уланышы болот да. Эме генофонд нации деп 4-чү бала эсептелет да. Поэтому биздики Кыргызстанда 2 коэффициент рождаемости 2,5. Жалпы орточо алганда Коэффициент рождаемости деп коет. 2ден ылдый болсо бул уже вымирающий нацияга кетет да. То есть бара-бара бул нация. Россияда мисалы 1,5 уже вымирающий нация да. Демек мындай кылыш керек го. 4 бала деп атпайсызбы? Чоң ата таятасын койгондон кийин демек 5 баладан арынан пландаштыра башташ керек. 5-чи бала өзүбүз үчүн. Өзүбүз үчүн. Анан 6-чыдан кийин 5тен арынан пландаштырыш керек. Ага чейин планга кирбейт. Ал деген өзүбүздүн тукум куут болуп атабыз да. Жакшы сөз бар го, баягы илгертен эле Кудай бул дүйнөнү жараткандан кийин адам ата менен оюнен жаратып туруп эле бир улуу осуят берген деп, ушуну баарыбыз жакшы билебиз. Укумдап тукумдагыла, жер жүзүн толтургула дейт. Анан эмне үчүн дегенде, деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, жерде суда жашоочунун баарына бийлик кылгыла деп бизге баарын берип койгон депчи. Анан чындыгында эле эгерде биз ушул укумдап тукумдап көбөйүүнү ушул эле нерсени так аткарып атсак дагы төрөлгөн балдарыбызга Кудайдын назары түшүп, бир батасы болоруна мындай эч шегим жок да. Анткени бул да бир осуятты аткарып атабыз да, колдон келгени болсо дагы да. Кыргызда сөз барга, ар бир баланын өзүнүн ырысы бар депчи. Ошон үчүн мисалы жанагы 1-2-ни төрөп анан коркуп кантип багам дегендерге мен точно айтам да, ар бир баланын өзүнүн ырысы болот. Ошон үчүн коркпой, смело төрөгөнгө эме кадам жасай бергиле деп. Мисалы, айрым учурда кээде жалаң уул төрөлөт, кээде жалаң кыз төрөлөт. Ушуга мындай бир тең салмакка алып келгенге медицина жардам бере алабы? Бул 70 жыл мурун эле ошондо эле жана пробиркадан микроскоптон караганда эркектин уругу 2ге бөлүнгөнүн байкашканда, X, Y депчи. X'тер кыздар, Y'тер эркектер экени көрүнгөн да. То есть уул кыз же уул төрөлүшү аял күнөөсү жок. Мына ушуну жакшыраак айтып бериңизчи. Только эркек кишинин уругу бөлүнөт кыз эркекке. Кыз эле төрөй берет деп канчалар келинин кетирип ийген учурлар болду. Вообще бул 70 жыл мурун эле доказано. Бирок аны аялды кабыл алып атат да, ошол кабыл алган учурда кызды кабыл алабы, эркекти кабыл алабы? Кайсынысы биринчи кирсе? Кайсынысы биринчи кирсе? Эмнени сепсе ошондо. Жана айтып атпайбы, победитель депчи. Бир порцияда жана кошулган сперманын ичинде 600 миллион бар да. 600 миллион X-Y-тер. Аралаш. Анан Кудай эмнени берген? Бирөөндө 70% Y, 30% X да. Бир эркектен наоборот 90% кыз, 10% эркек болушу. Буну аны биз чече албайбыз. Аны Кудай берген. Бирок алар мынтип изилдеп окумуштуулар карайт да, пробиркадан карап, буларды изилдегенде анан көргөндө, что Y-тер 5 эле саат жашайт экен. Y-тер, то есть алар эркектери кыздын немесине киргенден кийин 5 эле сааттын ичинде жоголуп бүтөт экен. X-тер болсо 5 күн жашайт экен.
эки суткадан 5 алар сутка. бул трубкага кирип, маткага кирип, ишникти карап, магазин кыдырып, аялдар ушундай болду жашап. Анан биздин чоң апаларыбыз деле 80ге чыккан. А чоң аталарыбыз 60, 65. То есть бир 15 жыл мурун эртерээк кетишет да, эркектерчи. Ошондон биз билебиз да, эркектер кичине мындай слабыйраак, мындай жашоодо делечи. И урук кезинде деле 5 эле саат жашайт экен. Анан биз пландаганыбыз убакыт менен да, көбүнчөсү биз Кудайдын ролуна түшпөйбүз, бала уул жана кызды пландап аткандачы. А биз деген убактысы эч ак эле маалым, баардык немелерде бар, медициналык документтерде канча урук жашаары. Эгер мисалы бүгүн болсо, мисалы 5 сааттын ичинде эркек болот да. А 5 күн мурун болсо, то есть кошулса, бүгүн овуляция күн болсо, анда кыз болуп калат. Убакыт менен ченесе болот. Убакыт менен ченелет да. Демек жардам берсе болот, Ооба, чечилет. Негизи акцент бизде жанагы айыз күнүн карашат да, көбүнчөсү айыз күндөн айыз күнгө чейин депчи. А биз акцентти овуляцияга кылабыз да. Анткени айыз күн кровотечение болушу мүмкүн, бирок овуляция болбошу мүмкүн. Бул ошо жана аял кишинин мээсинен көз каранды да. Анан эгерде аял киши өзүн наблюдать этип, овуляция күнү качан экенин точно билсе, анда ошол күнү кошулса эркек болот. Эгерде ага чейин кошулса, значит кыз болот. Биздин жардамыбыз ошол овуляция күнүн тактаганды үйрөтөбүз. Индивидуальный карта дегенибиз бар. Обычно жанагы телефондон, приложениялардан жана көрүнөт негизичи. Аялдар текшерип турат. Кыздарчы. Календарда деген эки эле датаны сурайт да. Дата окончания и начала менструационного цикла депчи. А бизде болсо андай эмес. Бизде күнүмкүсү күнүнө жазыш керек да, картагачы. Бул ошондо ар бир аялдын физиологиясы ар башкача, ошон үчүн так көрүнөт да. Кайсыл аялдыкы, кайсыл күн экени. Индивидуальный жеке карта. Анткени ар бирибиздин мисалы отпечаток пальца или көзүбүздүн кареги өзгөчө болот го, ошондой сыяктуу ар бир аял кишинин дагы организми өзгөчө. Анын циклы өзгөчө болот. Кээ бирөөнүкү кыска, кээ бирөөнүкү орточо, кээ бирөөнүкү узун болот. Возрастына жараша болот. Анан ошо денесинин түзүлүшүнө да жараша болот да. Анан ошолордун баарын учитывать этип, бир да киши айта албайт да, бир да мисалы гинеколог айта албайт да, качан анын овуляциясы болот депчи. А бирок аял киши өзүн наблюдать этип, овуляция качан болот тактаса болот. Азыркы жаш келиндер алар УЗИ аркылуу билип атышат да. Мен овуляция күнүм билип бергиле деп УЗИге барып. Но мен буну рекомендация катары айта албайм, анткени ар бир УЗИ процедура бул облучение кылат да. Ультразвуковое облучение да. Анан мага көчөгүндө бирөө чалды. Биз УЗИ менен карап туруп пландап төрөгөнбүз, порог сердца менен төрөлдү депчи. Анан өлүп калды. Дагы бирөө чалды. УЗИ менен пландап төрөгөнбүз, неме выкидыш болду. Азыр дагы 2 семейный пара келди. 2 жылдан бери УЗИ менен текшерип атабыз. Бойго бакыр бүтпөй атат депчи. Анткени коркунуч бар демек. Жок, ал деген жана энелик клетка. Облучение бар да. Энелик клетка яичниктен чыкканда аябай кичинекей да. Анан любой УЗИске мисалы 4 айдын ичинде барганга болбойт, билесиңер, балалуу болгондо. Ооба. Ал эмне 4 жаңы неме фолликула жашып бышып атканда эмнеге караш керек анда? Анда деле облучение да. Эгер 4 ай барганга болбосо, любой УЗИ айтат 4 айга чейин балаңыз неме жүрөк, боор баары формироваться этип атканда УЗИге келбегиле дейт. Туурабы? 4 айдан кийин келип, анан УЗИге келсеңиз болот. А УЗИден жанагы овуляцияны караган, ал облучение, ал прямой влияние да. Ооба, терс таасири бар. Терс таасири бар. Аны деген эч ким учитывать этпей атат да азырчы. Бизге келген билдирүү бар. Саламатсыздар, Оке радиосу дейт. Пайдалуу эфир болуп жатат. Кубанычтабыз. Биз күйөөм экөөбүз көптөн бери балалуу боло албайбыз. Сиз айткандай ажыраша да албайбыз. Жардам бере аласыздарбы дейт. Жардам бергенге аракет кылабыз. Биз күнүгө эле прием кылып атабыз. Биздин офисибиз бар. Демек, баягы бул нерсе ата-энесинин генден да келеби? Мисалы, аз балалуу болгон үй бүлөдөн чыккан, же болбосо баягы ата-энеси балалуу боло албай жүрүп, анан жалгыз эле бала болуп, анан ушул нерсе генге өтөбү?
Биз негизи эки шартты айтабыз бизге келгенге. Биринчиси баардык органдары болуш керек, экинчиси айыз күнү келиш керек депчи. Ушул эки шарт болсо биз жардам бергенге аракет кылабыз. Жакшы. Анткени айыз күн деген бул цикл бар деген сөз да. Циклдын ортосунда овуляция бар да. Аял, ар бир аял ошо цикл кан келип атканда ал эркектин уругун күтөт. Анткени келбей калганда ал кан болуп чыгат да, кайра ыйлайт. Кандуу Улайда кан менен ый деп коет да. Эгер мисалы эркек уругу кошулганда 9 ай кан келбейт. Ооба. 9 ай кан келбейт. Ыйлабайт да 9 айчы. Анан эмизип атканда дагы лактоз неме болуп атканда ал дагы 1 жылга чейин кан келбейт. Демек, мындайча айтканда 2 жылда 1 жолу эле келиши мүмкүн да менструациячы, эгер 2 жыл сайын төрөсөңөр. демек баягы Кудайдын жаратканы ушундай керемет, ар бир эненин ушу организми дагы бала күтөт турбайбы, бала күтүп. Анан билдирүү келип атат, саламатсыздарбы дейт, көп убакыт бою сактанып жүрүп, бирок өзүм каалагандай болбой калды, кыз күтүп жатканмын, эркек балалуу болдук дейт. Көп убакыт мисалы сактанып жүрүп анан кийин кайра боюнда болгон окшойт да. Бирок кыздуу болгусу келген, бирок эркек болуп калды дейт. Ошол бизге да бирөө чалды. Мен боюманы алдырып анан кайра силерге келейинби депчи. Мындай бала бергенден кийин бүттү да, бул уже Кудай берди. Бул болду, эми төрөш керек. Анан эми аны кабыл алыш керек. Анткени бул неме бар да, психологический бала деле сезет да. Анан өзүн отреченный сезет да, мындай. Отверженный, кагылгандай сезет. Кааланбаган, Ал уже травма да. Даже түйүлдүктөн эле травма менен чыгат да. Уже ыйлак, депрессия, стресс менен чыккан бала болот да. Лучше сүйүп, аны берген бала, Кудай берген бала да. Мисалы жанагы жалаң бир үйдө эркек болуп, же бир үйдө жалаң кыз төрөлүп атпайбы? Ошол дагы генге тиешеси барбы, же ал ошол жанагы эле циклдан айырма болуп калып атабы? Жок, ал деген эркектин уругу айтып атпаймынбы, биз аны чече албайбыз. Кээ бирлеринде 70% кыз болот, кээ бирлеринде 70% эркек. Жок, ошол генге тиешеси бар жокпу? Генде болот, То есть эркектин уругунда ушундай, эркектин уругунан күнөөлүү деп атпайсызбы? Ошондо эле уже заложено чыгып атканда эле производство бар да ичиндечи. Производство болуп турат күнүгө. Анан ошондо производстводо ушундай генни штамп деп коет да. Ооба. Бар. Адам таасир эте албайт. Негизи ДНКда 23 эркектики 23 аялдыкы кошулуп атат да. Анан бул деле таасирин тийгизет. Прям точно эркектикин алып кетет же точно кыздыкын алып кетет, тукумгучулук боюнча деп айта албайбыз да. Но бирок ар бир балада жогорку гендики кетет деген бар да. Мисалы улуусу биздикин алса, андан кийинкиси чоң атасыныкын алат. Үчүнчү балабыз балким чоң атасыныкы кетет деген сыяктуу гендин дагы таасири бар. Канчалык алыс болсо, бала көп болсо, ошончолук бала эң өйдөкү жогорку генди алат да. Экөөбүз жактан 23 хромосома аялдыкы, 23 эркектики кошулат да. Эгер бирөөнүкү көбүрөөк болуп калса, анда 47 болсо неме болуп калат. Даун деп коет да. Негизи всегда 23 46 болуш керек. 46. Всегда 46 болуш керек. Анан 23 всегда аялдыкы, 23 эркектики кошулат да. Анан кандай информация келди? Жалаң кыз төрөлүп аткан, жалаң эркек төрөлүп аткан, балким ата жагы же эне жагында бар. Ошону куйт да. Ошого байланыштуу, Дагы билдирүү келип атат, саламатсыздарбы ОК радиосу дейт, балдардын кичүүлөрү тың чыгат, эмне үчүн 40тагы төрөлгөн балдар акылдуу деген орустардын сөзү чынбы дейт. Чын. Биздики 5-сөз укмуш акылдуу. Баарынан акылдуу, баарын тизет. Мунун кандай мындай себеби бар? Анткени бизде атайын сабак бар, төрөөгө дагы бир шарт дегенчи. Анан негизи 2 баладан кийин 3 бала уже толук социумга даяр болуп төрөлөт да. Мисалы биздики улуу балабыз өзү менен өзү жүрө берчү да. Экинчи балабыз, улуу балабыз бир жакка кетип калса, ал каяка кетти, мен эми кантем деп мындай жоголуп калгандай болчу да. Үчүнчү балабыз уже баарын байкап, баарын баарын билип турат да. Анан негизи караганда ученыйлар жетишкен игиликтүүлөргө ошо 4-5 балалуу балдар
жетет экен да. Бул уже доказано. Президентибиз деле 5 болобу, бул неме эмес да, как бы улуу баласы эмес да. То есть булар аябай шыктуу, бүт баарынан шамдагай акылдуу болгону, алар ошо социумда өсөт да, төрөлгөндө эле социумда өсөт. Үйдөгүчү. Ооба. То есть улуулар бар, эжелер бар, акалар бар. Жетиштүү болуп. Анан алар менен мамилелерди выстраивать эткенди үйрөнөт да, төрөлгөндө элечи. Анан мамилени туура койгондуктан, мисалы, ал успешный болот да. Баары менен тил табышып көрөт, э? Баары менен, баарден ага мындай карап турат да, ал билет ар бир мамиле адам менен кантип сүйлөш керек экендигинчи. Демек, баягы канчалык бала көп болгон сайын, мисалы 5-чи эле ошончо акылдуу болуп атса, 6-чы, 7-чи, 10-чусу андан дагы акылдуу болушу мүмкүн экен да. Еще дагы бир нерсе айтылат, могу жана канчалык жогорку болсо ошончолук алыс атабыздын эмебиздин тукумун алып келет да. То есть мисалы 5-чи балабыз 5-чи тукум өйдө жактагын алып келет да. То есть выбирается, мындай выборка болгондо өзүңдүн атаңдыкын, чоң атаңдыкын, чоң атаң атасыныкын, чоң атаң атасынын атасыныкын ушинтип атат да. Кайталап атат ошол жактанчы. И еще ошолордун эң жакшы генди алат да. То есть улуу бала всегда чуть-чуть немерээк болот, чем эң кичүү балага караганда. Анын всегда немеси күчтүү болот. Данныйлары. Гендери күчтүү болот да. Демек, бул дагы жөн жерден айтылган сөз эмес. Дагы бир билдирүү келиптир. 40ка чыкканда кыз төрөйт деген туурабы? Эркек күтүп аттым эле, жашым 40ка жетти дейт. Ал больше ошол эркектин XY-нен зависит. Аялдан эмес. Аялдан эмес. Демек, аялдар, мисалы, ушул нерседечи, эркектер дарыланып туруп, өздөрүн аябай көзөмөлгө алып, дарыларды ичип же көзөмөлдөп, доктурларга барып жүрүп, анан эркек кылалы же кыз кылалы деп атканда, химикаттар таасир этип койбойбу? Абдан таасир этет. Бул гормональный терапия алып барышат да көбүчө. Бизде деген мисалы гинекологдор гормональный дары жазып бергенде эч нерседен коркпой жаза беришет. Шагыратып эле регулон, тигилер, немелер, жифастондор жаза беришет да. Анткени аларга эч кандай чара көрүнбөйт да. Мисалы Америкада гормональный дары жазып ийсечи, американка барып 5 килограмм кошуп алган болсо, ошол гормональный дары үчүнчү, сотко берип $1 миллион өндүрүп алат да. Эмнеге жазасың деп? Мен 5 килограммга сен дарыңандан кийин семирип кеттим депчи. Демек, жоопкерчилик күч. Жоопкерчилик аябай катуу да. Анан алар гормональный дарын вообще жазышпайт да. Жазганда дагы атайын ушунча болбой калганда гана жазышат да. Бизде даже көп бизге келген кардарлар, төрөй албайтам, жалаң кыз төрөп атам дегендер. Неме гормональный дары ичпесем, циклым келбейт, ошон үчүн ичип турам дейт да. Ал тягы быша элек, ошон үчүн келбей атат да. Ооба. Ал болсо мындай усиленно күчкө салып атат. Күчкө салып бышыртып атат да, фолликуласынчы. Анан ал туура эмес болуп атат да. Ал АМГсы түшүп кетип атат дагы, ал төрөөгө шарты азайып атат жыл өткөн сайын. То есть климакс жакындап атат да, климакс жакындап атат да. Климакс көбүрөөк дары ичкен сайын, гормональный дары ичкен сайын жакындай берет да. Суроо бар экен, атым Фаризат, 47 жашымда кыз бойдон күйөөгө чыкканмын, күйөөм 50 жашта, балалуу боло алабызбы дейт. Айыз күнү келсе болот. Айыз күн бар болсо болот. Жакшы, эң сонун. Анан мисалы жаш үй бүлөлөр, үйлөнөбүз дегендер, мисалы чет өлкөгө чейин барып, же ушул кымбат медициналарга барып, өздөрү кароодон өтүп, анан үйлөнүп атышпайбы? Мисалы баланы үйлөнө элек жатып эле баланы пландап, анан ушул канчалык деңгээлде мындай туура? Биз ошого үйрөтүп атабыз азыр. Анткени аялдар, мен бүгүнкү көчө бир эже келди. 4 кызы бар экен, эркек калып атышыптыр да. Анан улуу кыздары 16-17ге чыгыптыр уже. Бирок эркек төрөөгүнө байланыштуу, баягы туугандардын баары тең эмоциональный давление алып коет да, сен качан эркек. Анткени эркек мураскор болуп атат да. Ошол тапкан дүнүйөлөрдүн баарын сактап калчу, ээлеп калчу адам керек болуп атат да, кыздар кетет дегендейчи. Анан давление бар. Анан ал келиптир, анан айтып атам, биздин бул немени үйрөтсөңөр, кыздарыңар дагы ушундай баатырларды төрөгөнгө карта менен төрөй алат да, лишний индивидуалдуу жеке карта мененчи. Анан жеке картаны сиз үйрөнүп алсаңыз, сиздин дагы результат болот да. Эгер мурун төрөп жүргөн болсо, тем более болот да. 8 жыл, 9 жыл төрөгөндөр деле төрөп атат да бул карта менен. Негизи пландаганда эркекти пландаган жеңилирээк, чем кызга.
А кыз төрөлгөндөр алар көбүнчөсү мисалы календарда колдонот, а календарда там 2-3 күн чака же бияка болот да. Анан туура эмес овуляция күнүн туура эмес болжолдоо эле алган үчүн көбүнчөсү кыз болот да. Анткени 5 эле саат жашат деп атпайсызбы, урукчу эркектикичи ошо 5 саатты таппайт да. Ал деген жанагы мындай да, выборка деп коет. Мисалы 1000 аялды циклын карап туруп, 1000 аялдыкынан примерно ушундай экен деп туруп 14 күндө алып коет да. То есть последний день циклдан 14 күндө алып туруп эле жазып берип коюшат. 2 аяздын ортосу деп. 14 күн жазып коюшат да. Любой эле гинеколог ошентип жазып берет. Телефондо приложениеда эле ошентип коет да. Бирок ал туура эмес. Анткени ал деген выборка деген 1000 кишиден средний дата да, статистический дата. Болжолду алып койгону. А личный деген бул оорураак. Личный карта оорураак, бирок так да. Так болот, Сонун. Дагы билдирүү келди. Саламатсыздарбы, Окей радиосу дейт. Биздин жыйынтыктоочу билдирүү окшойт. Убакыт аз калыптыр. Демек, балалуу болууга мүмкүнчүлүк бар экен. Ура, силерди кайдан табабыз дейт. Биздин номерибиз 0220 900 777. Демек, ушул номерге кайрылсаңыз, сизде мүмкүнчүлүк бар. Биз дагы сиз менен кошо ура деп коелу. Анда мындай да, Рустам мырза, эми биз убакыт деген убакыт экен. Дагы 1 саат сүйлөшкүбүз келди, бирок тек аш убактыбыз аяктап баратат. Ушул бир 3 мүнөттүн ичинде, 4 мүнөттүн ичинде мындай да, азыр жаңы үйлөнөбүз дегендер бар. Үйлөнөт элек деген жаштар бар да. Анан жаңы үйлөнгөндөр бар, жаш жубайлар. Ушуларга бир эркектерге сиз, кыздарга сиз бир кыскача бир кеңеш берсеңиздер. Эң биринчи биздикилер үйлөнгөндө тойду пландаганды өлө жакшы билебиз да. Профессионал болуп калганбыз. Кафе издеп, меню кылып, ага оформление даже биз үйлөнүп атканда оформление деген жок болду. Азыр 2-3 миң доллар оформлениясына эле убакытча да. Анан ошондой сыяктуу даярдык көргөнгө жараша экөөңөрдүн мамилеңерди ошого даярдык кылыш керек да. Андан да көп кам көрүш керек. Бизде даярданып аткандарга 90 суроо бар. То есть даяр суроолор аркылуу бирин билип чечип алса болот да. Мисалы силер бир жака баратканда направление алсаңар, көлгө барам десеңер, көлдүн автобусуна түшөсүңөр да. Ооба. Нарындыкына түшө албайсыңар. Ошондой эле сыяктуу ага чейин суроо берип бири-бирин билип алуу, ошо туура багыттагы автобустун багытын билип алып анан түшүш керек. Ошого барабар. Анан экинчиси жубайларга негизи сүйүү керек, убакыт керек да. Биз ошол убакыт бөлүп ошо баарлашканды үйрөнүшүбүз керек да. Анткени бирин тилин заранее билип алса, кийин кыйыныраак да. Эркектерге болсо, негизи эркектер эң биринчи очередь өзүнүн немесин камдалыш керек да. Жана отунунчу. Катын алсаң отун ал. Анан отунун эмне үчүн отуну? Анткени көп учурда жүрөктөгү отту да. Бул акча жактан мейли. Кол бут иштесе табат. Жүрөктөгү от өчүп калып атат да. Бир момент болот да, анан зря деген отношение кыла баштайт да. Анткени выбор көп да депчи. Мындай отношение болуш керек да. Атаңды үйдөн уволить этип саласыңбы? Же энеңди үй бүлөдөн чыгарып үй аласың? Башка ата-эне тандап кете албайсың дегендей. Башка ата-эне тандап кете албайсың. Башка баланы тандап кете албайсың. Ошондой эле аялды дагы ал үй бүлөнүн мүчөсүбү же жокпу деген суроо да. Эгер мүчөсү болсо аны дагы башкага алмаштырганга мүмкүн эмес дегенге келиш керек да. Бул жүрөктөгү отту даярдаш керек да. Үй бүлө на всю жизнь деген. На всю жизнь ошондой тандаш керек. Анан оор күндөр болот. Ошондо от керек болот да, ошону иштеткенгечи. Запасты көбүрөөк камдалыш керек. Дем берип туруш керек да. Халка көбүрөөк болуш керек. Бизде медовый месяц на всю жизнь деген сабагыбыз бар. То есть кантип ошо отту жандандырып туруш керек. Бал жашоо деп койсоң болду. Өмүр бою балайы. Медовый месяц на всю жизнь, жакшы. Жакшы. Бир билдирүү келип атат, сураны чекен окуйун. Саламатсыңарбы? Номерин кайталап койгулачы, жакшы укпай калдым. Мен да эркек төрөйүн дедим эле дейт. 0220 900 777. 900 777. Демек, сизде дагы мүмкүнчүлүк бар, урматтуу угарман. Биздин убактыбыз соңуна келип жетти. Дагы да болсо суроолор болсо кайрылыңыздар. Биздин коноктор Рустам Казакбаев, келинчеги Асель Жумагулова экөө, коуч, консультант, сиздерге дайыма жардам берүүгө даяр.
бизге келип мына кадырлуу коногубуз болуп кызыктуу элге пайдалуу кеңештериңиздерди берип маек курганыңыздар үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар жана биздин көрүүчүлөр, дайыма ушундай эсиңдеби уктуруусунан жакшы маанайда жолукканга чейин сак саламат болуңуздар. Ажырашууга себеп жок, эч качан ажырашпайлы урматтуу угармандар. Демек, кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта туруңуздар. Уктурууну мен Гүлзина Мыйзамбекова жана Акут Мырза Жакыбалиев алып бардык. Жакшы күндөрү көп болсун, ажырашуулар эч качан болбосун, анткени бул Кудайдын эркине да каршы турган нерсе экен. Демек, укумдап тукумдап көбөйөлү, жер жүзүн толтуралы, Кудайдын батасына ээ бололу.